19-бап. Лот Содомдун дарбазасынын жанында отурганда жанагы эки периште кечинде Содомго келишти. Лот аларды көрө коюп тосуп алуу үчүн ордунан туруп, жерге чейин башын ийип таазим этип мындай деди: "Мырзаларым, кулуңардын үйүнө кирип түнөп кеткиле. Бутуңарды жууп алгыла. Эртең менен туруп жолуңарды улантасыңар." Бирок алар "Жок, биз көчөгө түнөйбүз" дешти. Ал аябай өтүнүп сурангандыктан алар аныкына бет алып анын үйүнө келишти. Ал аларга сый көрсөттү. Ачыткысыз нан жасады. Алар жешти. Алар жата электе Содомдуктардын жашкарысы дебей, шаардын бардык тегерек четинен келген эл үйдү тегеректеп алышты. Анан Лотту чакырып ага мындай дешти: "Сага түнөккө келген кишилер кайда? Аларды бизге чыгарып бер, биз аларга жакындайбыз." Лот кире беришке чыгып өзүнүн аркасынан эшикти бекитти. Анан мындай деди: "Агайын туугандар, жамандык кылбагыла. Менин эркек көрө элек эки кызым бар. Мен аларды чыгарып берейин. Аларга каалаганыңарды кылгыла. Бирок бул кишилерге тийбегиле. Анткени булар менин үйүмө келишти." Бирок алар: "Бери кел, карасаң муну. Келгин болуп туруп соттошкусу бар. Эми биз сага аларга кылгандан да жаман кылабыз" деп Лотту жөөлөп келишип, эшикти сындырмакчы болушту. Ошондо жанагы кишилер колдорун сунуп, Лотту үйгө тартып киргизип, эшикти бекитип салышты. Ал эми үйдүн кире беришиндеги адамдарды жашынан каарысына чейин сокур кылып салышкандыктан алар эшикти таба албай кыйналышты. Анан жанагы кишилер Лотко мындай дешти: "Бул жерде дагы кимиң бар? Күйөө балаң болобу, уулдарың болобу, кыздарың болобу? Шаарда кимиң болбосун, бардыгын бул жерден алып чык. Анткени биз бул жерде жок кылабыз. Анын тургундарынан көргөн ый катуу болгондуктан Теңирге жетти. Жана Теңир аны жок кылыш үчүн бизди жиберди." Ошондо Лот чыгып кыздарын ала турган күйөө балдарына айтты: "Тургула, бул жерден чыгып кеткиле. Анткени Теңир бул шаарды жок кылат." Бирок күйөө балдарына ал тамашалап жаткандай көрүндү. Таң атары менен периштелер: "Шаардын күнөөсү үчүн өлүп калбашың үчүн ордуңан туруп, аялыңды жана колуңдагы эки кызыңды алып чык" деп Лотту шаштыра башташты. Лот шашпагандыктан жанагы кишилер Теңирдин ага болгон ырайымы боюнча аны, аялын, эки кызын колдорунан алып шаардын сыртына алып чыгышты. Аларды сыртка чыгаргандан кийин алардын бири айтты: "Өз жаныңды сакта. Артыңа кылчайып караба. Бул тегеректин эч жерине токтобо. Өлүп калбашың үчүн тоого кач." Бирок аларга Лот мындай деди: "Жок, эгедерим. Мына сенин кулуң сенин алдыңда ырайым тапты. Мага чоң ырайым көрсөтүп, менин өмүрүмдү сактап калдың. Бирок тоого качып кете албайм. Анткени кырсыкка кабылып өлүп калышым мүмкүн. Качып барууга мына бул шаар жакын. Ал Чакан шаар эмеспи? Ошол жакка качайын. Чакан шаар эмеспи? Өмүрүм сакталып калар."